Amin. Keyin önüket. Eng tura. Yana to'g'rimi? To'g'ri. Siz yüzümde olib kelib avatar deganingizda haligindek men olvatasizmi? Albatam сразу. Bizde namet. Yüzümden tushmaydi, Просто yüzümde сразу айтып коеюн, Ha. сразу мына ушул лайк ушул адамдарга болсун. Кыргызстанды мындай номер 1 мээнеткештер жыйналган айылдабыз азыр. Бул Бүргөндү айыл аймагы. Чын айтканда мындай спор болушу мүмкүн эмес. Мен силерге 1-2 факттар менен айтам. Ушул жакта өсүп аткан эмне деп коесуз, болгарский дейбизби мынаны? Мынакей Абдыкадыр экен. Көрсөттүң мындай, дадилинен көрсөттүңүзчү мына. Достор, ар бири өзүнүн сорту менен, машалла мына. Булар достор бизде билесиздер, вообще любой эле мамлекеттин өнүгүүсүнүн сыры экспортто болот. Эгер биз качан экспорт кылабыз, ошондо мамлекет өнүгөт. Анткени сырттан акча келет. Ошолордун бир үлгүлүүсү мына ушул Бүргөндү айылы. Билбегендер жолдо эми мына кийин билесиздер. 1,5 миң деген тонна десем, бул бир адам ушунча адам жөнөтөт экен Россияга, элестеткиле. Ачкимчечи айтайын. 1,5 миң деген тонна бул бир эле адам. Буга окшогондор ушунча, анан түрлөрү бар. Экспорт башталды достор, өнүгүү башталды деп коериңиздер. Мына ушундай иштерге чоң салым кошуп аткан бул жакта тест центр деп мен көп угат элем, Ошто бар. Ушундай дыйкандар менен, фермерлер менен иштешип, аларда эмне керек, мисалы урук керекпи, эмне кылыш керек. Бул жакта качан эл бириккенде өнүгүү болот достор. Бул жакта азыр кооперативдер бар экен, алар менен таанышабыз, кандай иштерди жүргүзүп атат. Кыскасы бул бүгүн бир эмес, бир канча видеолор чыгат. Биз менен болуп туруңуздар. Пока болгарский менен, кийин уже кукуруз болсун, башка нерселер менен сиздерди тааныштырам достор. Бүргөндү да жашаган досторго жөнөтүп коесуздар. Бүргөндүлүк достор тоже видеоду колдоп, бүтүн Кыргызстанга жөнөтүп койгула. Мээнеттин эң күчтүү кылгандар мына ушул жерде деп туруп бир мактансаңыздар, татыктуу иш кылат экенсиңер. Көрдүңөрбү? Болгарский да тиккен, жөн түрбөй бул жагына кукуруз да тиккен. Азыр таң калбайм, астына да бир нерселер тигилген болсо. Так что мына ушул лайк Бүргөндү айылынын мээнеткечтерине болсун. Рахмат сиздерге.